Саламатсыздарбы, ынтымакта кабарлардын күндүзгү чыгарылышы, аны менен мен Акылбек Орозматов тааныштырам. Жалал Абад облусунун Сузак районунда 22 жаштагы жигит достору менен бирге чоң энесинин үйүн тоноп кеткен. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Бир нече күн мурда 77 жаштагы пенсионердин үйүнө куралдуу адамдар келип, аялды таңып салышып, акчасын, зер буюмдарын жана телевизорун алып кетишкен. Иликтөө иштеринин жыйынтыгында шектүүделип жабырлануучунун 22 жаштагы небереси жана анын 2 досу кармалган. Алар зер буюмдарды сатып жиберишкен жана акчаны тең бөлүп алышканы маалым болду. Тергөө амалдарынын алкагында жүргүзүлгөн суракта алар кылган ишин мойнуна алышты. Учурда кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары улантылууда. Кыргызстанда курулган ар бир 6-үй бүлөнүн жашоосу ажырашуу менен аяктай турганын Улуттук статистикалык комитети билдирди. Маалыматка ылайык, айыл жеринде 1000 үй бүлөнүн ичинен 104-106сы ажырашып кетсе, шаарда келишпей калгандардын саны андан 3 эсеге көп. Муну менен бирге акыркы 10 жыл ичинде никеге турууну каалаган жарандардын саны 40%га жогорулаган. Статистика боюнча аялдар 23 жашында турмушка чыкса, эркектер 27 жашында үй бүлө курат. Москвага иш сапары менен барган Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев кече Орусия башчысы Владимир Путин менен жолукту. Президенттин маалымат кызматынан кабарлашкандай, Кыргыз-Орус кызматташтыгынын актуалдуу маселелери биргелешкен долбоорун ишке ашырылуусу жана мындан аркы евразиялык интеграция талкууланды. Путин эки өлкө ортосундагы мамилеге кандайдыр бир баа берүүнүн зарылчылыгы жок деп, Кыргызстан Орусиянын ишендүү стратегиялык өнүктөшү экенин айтты. Ошону менен катар ал Кыргызстандын ЭАПке кошулуусу экономиканын социалдык абалдын жакшырышына өбөлгө болоорун кошумчалады. Өткөн жылдын август айынан тарта электр энергиясына болгон тариф өзгөргөн. Ага ылайык калк үчүн энергиянын баасы 700 киловатт саатка чейин 77 тыйындан, андан ашканы 2 сом 16 тыйындан эсептелиши керек. Бирок айрым абоненттер электр эсептегичи 650 киловатт саатты көрсөтсө деле, төлөм 2 сом 16 тыйындан жүргүзүлүп жатканын айтып чыгышты. Электр сатуу мекемесинин жетекчилиги болсо, мындай түшүнбөстүктөр көп орун аларын моюнга алышат. Эмне себептен 700 киловатт саатка чейин 2 сом 16 тыйындан эсептелип жатат? Кабарчыбыз Эрмек Муратбек уулу тиешелүү кызмат өкүлдөрүнөн иликтеп көрдү. Мага 735 киловатт мага жардам кылып аткандай болуп жатат. Электр энергиясын бир айда 700 киловатт сааттан ашыкча колдонгондор 2 сом 16 тыйындан төлөшөт. Шавкат мырза бир айда 665 киловатт саат электр энергиясын пайдаланып, лимитке жетпесе деле ал 2 сом 16 тыйындан төлөгөн. Мындан улам ортодо түшүнбөстүк жаралып, тиешелүү кызматтарга кайрылган. 665тен кийин эле уже 2 сом 16 тыйынга өтүп кетсе, январь айында 735тен кийин калган 83 киловатты 2 сом 16 тыйындан эсептелип турат. Бирок бул күндө 32 күн, а февралда 29 күн. Ошонун айырмасын биле албай калдым да. Эмне үчүн январь айында мамлекет мага 35 киловатт кошумча берди, а февралда 25 киловаттты ашыкча жазып койду деген суроо болуп атат. 700 киловатт саатка жетпесе деле 2 сом 16 тыйындан эсептелип жаткандан нааразы болгон жарандар көп. Бул маселеде эч кандай мыйзам бузуучулук жок дейт электр энергиясын сатуу мекемесинин жетекчиси. Абоненттер арасында түшүнбөөчүлүк пайда болбошу үчүн 2015-жылдан баштап эсептөө атайын формуланын негизинде жүргүзүлөт. Майрам күндү, базар күндү эске алган мезгилде биздики график ар айда бирдей болбойт да, өзгөрөт. Бир күн 2 күн нары же бир күн 2 күн бул жака жүрүш алдыга же артка жылышы мүмкүн. Ошол майрам күндөрдө эске алып. Вот ошол мезгилде мисалы бир айда 28 күндө, бир айда 30 күндө, бир айда 32 күндө барышы мүмкүн. Абоненттердин бир айда канча электр энергиясын сарптаганын эсептегичтен контролер жазат. Андан кийин көрсөткүч электрондук базага салынат. Керектөөчү канча электр энергиясын короткону жана төлөнүүчү акча атайын программа эсептегенден кийин гана эсеп дүмүрчөгүнө чыгарылат. Электрондук база программасы эч кандай катачылык кетирбейт дейт адистер. Ошол бизде программа 1S'тин акыркы 8-версиясында иштейбиз. 1S'те бул жерде человеческий фактор бир эле контроль текшерүүчү барып электр эсептегичин көрсөткүчүн жазып келип, базага оператор киргизет. Оператор киргизгенде программа өзү эсептейт. Ал жерде человеческий фактор мисалы эшматка же ташматка азыраак киргизели, 77 тыйындан буга көбүрөөк киргизели деген түшүнүктү бир программа эсептебейт. Акыркы 2 жыл аралыгында электр энергиясынын тарифинде 2 ирет өзгөрүү болду. 2014-жылдын декабрь айына чейин 700 киловатт саат деген лимит жок болуп, төлөм 1 киловатт саатына 70 тыйындан эсептелип келген. Андан кийин тарифте дагы өзгөрүү болуп, анда 700 киловатт саатка чейин 70 тыйындан, андан ашкан 2 сом 5 тыйындан эсептелип келген. Эрмек Муратбек уулу, Азам Бузириков, Ынтымак.
2015 жылы тикелей чет өлкөлүк инвестициялардын келүү агымы өстү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин сайтына жарыяланды. Былтыр 2014 жылга салыштырмалуу инвестициянын көлөмү 12,6%га көбөйүп, 819 миллион долларды түздү деп жазылат маалыматта. Тике чет өлкөлүк инвестициялардын негизги көлөмү геологиялык чалгындоо, өндүрүш ишканалары, курулуш, электр энергия, газ, буу, финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу ишканаларына багытталган. Ал эми Орусиядан келген түшүүлөрдүн көлөмү 2 эсеге көбөйсө, Казакстандан келген инвестициялар тескерисинче 15,8%га кыскарып кеткен. Эми болсо дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныштырабыз. Нөшөлүү жаан коштогон табият кырсыгынан Перуда 2,5 миңдей үй бүлө жабыркады. Катуу жааган жамгырдан улам дарыядагы суу ташкындап, айрым аймактарды бүтүндөй суу жууп кетти. Кырсыктан 2 киши каза болгону айтылууда. Жүздөгөн тургундар көчкү жүргөн аймактарда камалып калган. Андан сырткары бир нече райондорду байланыштырып турган борбордук көчөлөр жараксыз абалга келди. Перудагы суу ташкынынан 2 киши каза болуп, 2,5 миңдей үй бүлө жабыркады. Айрым жерлерде көчкү жүрүп, жүздөгөн адамдар суу каптаган аймактарда камалып калышкан. Табият кырсыгы нөшөрлүү жаандан келип чыккан. Саякатчыларды ташуучу автобустар жүргүнчүлөрдүн жашоосун тобокелге салып, агып жаткан суудан өтүүгө аргасыз болууда. Өлкөнүн борбору Лима шаарына баруучу борбордук автомагистралда суу астында калган. Шаарда 9 миллион калк жашайт. Биз азыр көпчүлүк аймактарды байланыштырып турган көпүрөдөбүз. Ал көчкүдөн кийин такыр тосулуп калган. Андан сырткары дарыя ташканда борбордук унаа жолду каптап кеткен. Бийлик өкүлдөрү кырсыкты климаттын өзгөрүүсүнө байланыштырышат. Тынч океандын аймагындагы Эль-Ниньода акыркы 15 жыл аралыгында болуп көрбөгөндөй туруксуз температура катталууда. Ага катар өлкөдө бул сыяктуу суу ташкындоолор жыл сайын эле катталып турат. 1983 жылы табият кырсыгы 9 миңден ашуун кишинин өмүрүн алган. Ал эми 1998 жылы 500 киши суу ташкынынан каза болгон. Сиздер ынтымакта күндүзгү кабарлар менен тааныштыңыздар. Аны мен Акылбек Орозматов алып бардым. Саламатта калыңыздар.